Нурбек. Нурбек, сен мені атырып көндіріп алды. Мне кажется, сен саға қарағандачы, сен сол қолыма жақынырақ болып жатады да. Ошо сезіп қалдым. Сен маған көңіл бұрбайсың, сөйлесем жооп бербейсің, Нурбек десем мындай деп қойбойсың. 10 жыл айтсам 11-сіне о деп қойсың да ептеп елечі. Нурбек, мен уже жашағым келбей қалды. Тоқта. Сен жаңа бывшаяны естіп отқан жоқсың ба случайно? Иә. Сен телефон көп қармап қалса, что-то не тосың сен, Нурбек. Сен телефонмен ошын жазып отқан оқшойсың, иә? Мен тура айта таптым да? Все, болды. Мен бұдан артық жашай албаймын, ұқтың ба? Мен кетем. Мынакей, сумкамды мынакей. Нече қале дайындап қойған, кетем деп. Сен ошо телефонмен сөйлесіп, телефоныңа үйленіп, бывшийіңмен жазыш, чалыш, ошондой бақыт болып жашай беріп ұқтыңар ба? Мен кеттім. Ертерек келе, бүгін шерінеге барабыз. Салонға барам деп аттың беле? Қайқа? Шерінеге? Бүгін қаншасы? 29. Мен саат 3-ке жазылып қойбадым беле. Рас елестетпедің бе? Кетем деп қойдым деп сен жөне тамашалап қалам кетем деп. Қазір кетмедім. Салонға барып келе қайсың отырып тұра, телефонды ойнап, ә? Давай, отырып тұра, аз кетіп қалды. Саламатсызбы? Кандай? Жакшы? Жатасыңар бой? Жакшы. Бардыгы жакшыбы? Аппот башта эле. Саламатсызбы? Нурбек, кандайсың? Жакшы. Жакшыбы? Жакшы. Кандай акыбал? Жакшы болуп калдым, бир топ жакшы. Рахмат. Болгон эле жана бир эле проблема болуп атат да. Могу жакта палатада бирөө түнү менен мотоцикл айдап чыгып атат эже. Мотоцикл? Ооба, ошон үчүн мени башка жака эле которуп коюңузчу, башка палатага элечи. Коңурук тартканыбы? Ооба, ошо түнү менен коңурук тартып мотоцикл айдап чыгып атпайбы? Эмне мотоциклдин үйүнү жакпай атабы? Жок, эже үйүнү эчтеке эмес. Түтүнү жакпай атат, түтүнү. Эми түтүнү жакпай атсанда башка палатага которобуз. Переживать этпеңиз, Кандай? Нурбек, кандай? Кандайсыз эже, жакшысызбы? Кандай? Бул палата жактыбы эми? Эже, бул палата жаккан жок эже. Өзүмдүн эле жанагы мотоцикл палатам жакшы экен эже. Ошол жака эле которуп коюңузчу. Эмне болду? Биякта жалаң трактористтер жатышат экен да. Түнү менен трактор айдап чыкпадыбы эжеге. Мен өзүм палатама эле барайынчы мотоциклге эле. Нурбек, алтын көнүп кетесиң трактордун үнүнө деле. Аякта места жок эми, болду. Макул эже, болду, жат бара. Не болду? Өзүңчө эле назданып калбасың. Сен мені сөзің ол? Ооба да жаным, сүйөм го сүйөм. Мен қоқ сөйлеп қалсам, сен башқа аласың да. Айнабачы, арынчы сен эле сүйлөй бересиң ушинтип эле. Аласың да. Кантип эле сен эле бойдок эле жүрүп кал. Жалгыз эле. Албайм, үйлөнбөйм. Аласың. Аны ошо аялыңа менин кийимдерим баарын кийгизесиң да. Сен кийимдериңби? Ооба. Сен кийимдериң Насипага батпайт дең. Не? Кайсы Насипа? Кайсы Насипа? Кайсы Насипа? Кайсы Насипа? Кайсы? Мен Кайсы Насипа дейм. Насипа деген жокмун мен. Бараң эле турган экенсиң да, айта албай эле. Болбой калыптыр да. Кудай сактасын да. Эгер бирдеме болуп кете турган болсом, сен точно ушу бирөөгө тийип турмушка чыгып кетмексиң, э? Нурбек, кайда аны сүйлөбөчү, пожалуйста. Жок, эми тиймексиң да кимге тиет элең айтчы. Тиймек эмес беле эч кимге? Эмнеге тиет? Мисалы анда ким менен жашайсың, анда өмүр бою ким менен жашамак эле? Ой, мына сиңдим менен жашай берем өмүр бою. Ошентсең болот. Ой, чектесе. Сен өзүң эмне кылмаксың? Айтчы. Азыр эле мен бирдеме болуп кетсем, үйлөнчүдөй болуп турасың,
Жок, мен үйлөнбөдүм. Эмнеге үйлөнөм? Анда айтчы, ким менен жашайсың? Мен деле ошо сенин сиңдиң менен эле жашап өтмөкмүн өмүр бою. Ким менен? Бычакты алып берчи, башты оорутпай. Бул бычактарды. Карачы. Бири-бирин канттай жакшы көрөт э, бири-бирин сүйөт эми оларчы. Молодцы. Бири-бирин аябай сүйөт да Нурбек моларчы. Ушу ар кайсы сериалды көрүп эле суктана бересиң, Сен мени жок дегенде ушундай кылып сүйөсүңбү? Эмне? Сүйөм деп жөн эле айтсаң, мындай сүйөм деп от души мындай жүрөгүң менен айтсаң. Макул, сүйөм, ооба. Макул. Сүйөм. От души айтпайсың, чүп-чүн жүрөгүңө муну жүрөк титирет деген сүйөм. Ооба деп айтсаң. Мен сени бул жашоодон дагы жакшы көрөм. Кап айтпат жей калып бул жакшы көрөм деп. Камсаттыңдар. Алдып атасың. Чын айтып атам, Айгерим, мен сага үйлөнгөндөн бери бул жашоону көрөйүн деген көзүм жок. Постоянно ушундай утуп басып жүрөсүң, Сериалын көрчү, Көрөм эле. Кетип калдың, кечир койчу. Каякта жүрөсүң, Айгерим? Кечир койчу. Нурбек, менден сага супер жаңылык бар. Нурбек, мен могул кулагымды мой жерден, анан мой жерден кылып туруп, 3 жерден так 1 2 3 1 2 3 6 жерден тештирип жатам. Кандай дейсиң? Ушунча болду, мындай шакек тагып туруп парда ойлоп койбойсуңбу? Эй, Нурбек, мен бир сонун кино көрбөдүм, айтып берейинби? Кино? Кандай кино? Индийский кино көрдүм. Айгерим, только мына бийлеген, ырдаган жерлерин мындай эле өткөрүп билип айтып берчи, макулбу? Башында Шахрух деген бир мындай кедей бирөөдөн өткөн да, кедей. Анан эмне болду анан? Анан экөө үйлөнүштү. Үйлөнгөндөн кийин тойдун аягында Анита минтип ырдабады.